Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер. Сиз качандыр бир кезде жыныс, гендерден кандай айырмаланары тууралуу ойлонуп көрдүңүз беле? Бүгүнкү биздин модуль үй-бүлө жана коомдогу гендердик ролдорго жана гендердик стереотиптерге арналган. Жыныс бул адам менен чогуу төрөлүүчү жана эркекти аялдан айырмалап турган анатомиялык белги. Гендердик ролдор бул эркектердин жана аялдардын биологиялык, жыныстык айырмачылыктардан эмес, коомдогу социалдык ченемдер жана эрежелерден көз каранды болгон ролдору жана ишмердүүлүк тармактары. Жыныс физикалык денеге жана эркектер менен аялдардын ортосундагы биологиялык айырмачылыктарга таандык. Гендердик ролдор кыздар, аялдар, эркек балдар жана эркектер бет келишүүчү социалдык статуска, мүмкүнчүлүктөргө жана чектөөлөргө таандык. Мисалы, кыздарды кичине кезинен эле үй кожойкесин жана эненин ролуна даярдашат. Аларды тил алчак, сулуу жана камкор болууга үйрөтүшөт. Эркек балдарды тескерисинче коргоочу кылып даярдашат. Аларды чыдамкай болууга, ыйлабоого, эмоцияларын билдирбөөгө жана күчтүү болууга үйрөтүшөт. Бирок аялдар иштеген жана багуучу болуп саналган үй-бүлөлөр бар. Ал эми эркектер үйдө отурушат жана балдарга кам көрүшөт. Ал гана эмес, тамак даярдашат. Башкача айтканда, биздин коомдо гендердик ролдор өзгөрүп жатат жана мында эч кандай жаман нерсе жок. Гендердик стереотиптер эркектер жана аялдар чынында өздөрүнүн кандай алып жүрүүсү керектиги тууралуу маданиятта калыптанып калган түшүнүктөр. Эркектерге көбүнчө эр жүрөктүүлүк, көз карандысыздык, күч, бийликке умтулууну, ал эми аялдарга тескерисинче назиктик, көз каранды болуу, баш ийүү жана алсыздыкты таандык кылышат. Бирок көпчүлүк аялдар өндүрүштө иштешет, техниканы башкарат, мамлекеттердин лидерлери болуп жатышат. Ошондой эле алсыздык, капалануу, коркууну башынан өткөрүүчү эркектер дагы бар. Бирок стереотиптерден улам аны көрсөтпөйт жана өз сезимдерин басышат. Бул ар кандай ооруларга же психоактивдүү заттарды пайдаланууга алып келет. Заманбап дүйнөдө эркек дагы, аял дагы кесиптик карьера тууралуу ойлоно алышат же өзүн үй-бүлөгө жана балдарга арнай алышат. Бул тандоону айыптоонун кереги жок.